Кыргызстанда август айынын башында 1916 Үркүндүн курмандыктары эскерилет. 100 жыл мурда болуп өткөн тарыхый окуяны азыркы күндө канчалык деңгээлде түшүнө алдык? Мен Үркүндү изилдеген тарыхчылар менен маектешип, бул суроонун жообун издеп көрдүм. Бишкек шаарынын түштүк бөлүгүндө Үркүнгө арналган чакан эстелик таш тургузулган. 1916 жылкы азаптуу окуялардын 100 жылдыгын улай 2017 жылы тарыхчы Элери Битикчи Үркүн бүтсүн деген ураан менен өз алдынча иш-чара баштаган. Анын максаты Үркүн окуясында болгон факттарды коркпой кабыл алып, мыйзамдуулуктун орношуна салым кошуу болчу. Ошондой эле Үркүндү бурмалабай, мүмкүн болушунча саясаттан алыс кармоого чакыруу эле. Немистер фашизмден, нацизмден болуп өткөн окуяларды кантип эскерүү боюнча алар эки термин киргизишти. Биринчиси эс тутум саясаты, экинчиси болсо эс тутум маданияты деп сөз баштады тарыхчы Элери Битикчи. Эс тутум саясаты бул мына Үркүн бул геноцид болду. Россия бизге компенсация төлөш керек, же Россия кечирим сураш керек, бул саясат. А биз биякта эс тутум маданиятын колдондук да, келип арбактарга Куран окутуп, жыт чыгарып, анан бул жер арбактарга багышталган. Бул жерди бермейинче, менимче, кандай десем, моралдык укугубуз жок да, буларды каарман, көтөрүлүш тигиндей мындай депчи. Ал ар бейшемби күндөрү саат 19:16 келип, жогоруда айткан иштерди жасачу. Анын өнөктүгү 52 аптага созулган. Аталган эстелик таш турган жерде 3 гектардай аянт Үркүндө курман болгондордун элесине арналган чоң парк куруу үчүн бөлүнүп берилген. Бирок парктын аянты бара-бара кыскарып отуруп, парктын ордуна турак жайлар жана кафе, ресторандар салына баштады. Үркүн бүтсүн деген сөз бул ошо да. Мыйзамдуулук орносун, чыккынчылык, мындай коркуу сезими кетсин. Мындан улам Үркүндү биз азыркы күндө канчалык деңгээлде түшүнө алдык деген суроо жаралат. Элери Битикчинин айтымында 1930 жылдардагы адабияттарда Борбор Азиядагы 1916 жылкы окуялар революциялык аракет катары көрсөтүлгөн. Себеби мурда эволюциялык идеология өкүм сүргөн. Падышалык режимге каршы жалаң эле орустар эмес, башка элдер да көтөрүлүп атат дешкен. Ал эми Үркүн ошол чоң окуялардын ичинде көрсөтүлчү. 1950 жылдардан кийин Үркүн кандайдыр бир артка тарткан көтөрүлүш катары көрсөтүлүп калганын айтат тарыхчы Элери Битикчи. Окуяны феодалдык элементтер менен байланыштырып, орус келгиндерди жергиликтүү калк өлтүрүп атышкандыктан кесепети ушундай болуп калды деген ойлор айтыла баштаган экен. Азыр деле бизде идеологиялык мындай дискурс үстөмдүк кылып баратат да. Эмне үчүн мен ушул жактан жолугушалы дедим, анткени мына могул 95-жылы таш тургузулган. Анын биринчи жазуу Үркүн деп эле жазган да. Андан кийин могул табличканы коюп койду. Бир 2008би 2009да койгон ушуну. Үркүн болбойт, үркүсө мал үркүйт. Биз ушуну көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүш катары көрсөтөлү деп ушуну койду да. Үркүндөн уялды да, Үркүн деген сөздөн уялып, ушу табличканы атайын койтур. Элери Битикчи ошол эволюциялык идеология азыркы күнгө чейин сакталып, айрым учурларда үстөмдүк кылып атканына көңүл бурду. Мисалы, тарыхый ырларда кыргыздар бул апаатты көтөрүлүш эмес, Үркүн деп атаганына токтолду. Мына биз дайыма бүт көтөрүлүш аракеттер ушу көз карандысыз Кыргызстанга алып келди. Биз дайыма ушундай эгемендүү өлкөнү эңсеп жүргөнбүз. Бул да ушунун ичиндеги бир этап катары көрсөтүп, ошол үчүн көтөрүлүш катары көрсөтүп калды да. Ошо Үркүндүн ырларын деле изилдеп көрсөң, ошол жакта мындай мына баатырлар, курмандык, каармандар деген сөздөр жок да. Бул трагедия катары көрсөтүлгөн да. Деген менен Үркүндү улуттук боштондук үчүн күрөштүн акыркы баскычы катары карагандар да бар.
тарыхчы Гүлзада Абдалиева ушул көз карашты колдогондордун бири. Ал Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде эмгектенет. Анын айтымында, илимий талкууларда улуттук боштондук үчүн күрөш, көтөрүлүш деп колдонулган учурлар бар. Көтөрүлүш чыгып, ал жеңилгенден кийин акыркы баскычта кыргыздар Кытайга качууга аргасыз болгон. Үркүн бул качуу көтөрүлүштүн акыркы баскычы деп түшүнүү керек. Мына ушуну биз эч убакта чаташтырбашыбыз керек да. Бирок айрым учурда ошол эле изилдөөчүлөр, окумуштуулар, илимпоздор ушул үркүн деген этимологияга каршы чыгышканда, биз үркүн деп атабашыбыз керек деп. Бирок менин оюмча, өзүмдүн жеке пикирим боюнча, биз эмне үчүн ушул эл масса өзү ушинтип атагандан кийин биз эмне үчүн биз ушул илимий трактовкага киргизбешибиз керек да. Бирок мен ушул тарыхчы бул көтөрүлүштүн акыркы этабы мына ошол эки Кытайга качуу, мына ошол эки үркүн. 16-жылдагы тарыхый окуя бир эле азыркы Кыргызстандын аймагында болгон эмес. Ал азыркы Тажикстандын аймагындагы Кожен чергесинде ошол эле жылдын июль айында башталганда Түркистандын башка аймактарына жайылган. Көтөрүлүштүн чуңдары бир айдын ичинде Жети сууга чейин жетип, куралдуу көтөрүлүштүн кульминациясы орун алган. Ошентип, 16-жылдын август айында эл Кытайды көздөй качып жөнөгөн. Албетте, көтөрүлүш жөндөн жөн чыккан эмес. Ага көптөгөн факторлор түрткү берген. Орус падышалыгынын тушунда орус келгиндери Борбор Азияга отурукташып, сугат жерлердин көбүн ээлеп алышын жана жергиликтүү калкка очогон салыктардын салынышын мисал катары айтсак болот. Калктын наразычылыгы бышып жетилип, акыры Биринчи дүйнөлүк согушта Орус империясы күч топтой баштаганда, ага жергиликтүү калктын каршылык көрсөткөндөгүсү көтөрүлүшкө же болбосо улуттук боштондук үчүн күрөшкө айланды. Казакстандын, Тажикстандын окумуштуулары, Кыргызстандын окумуштуулары бул ушул улуттук боштондук көтөрүлүшү боюнча айтып жатышат. Ал эми Өзбекстандык окумуштуулар болсо, бул биз жөн гана көтөрүлүш деп атоону сунуштаган окумуштуулар да бар да. Менимче бул улуттук боштондук көтөрүлүш деп айтуунун туура деп эле ойлойм да, жеке пикирим. Илимде ар түрдүү көз караштар болор бышык. Кээ бири көтөрүлүш деиши мүмкүн, кээ бири үркүн деп, айрымдары улуттар аралык чыр-чатак дешсе, ал эми айрымдары дагы башкача аташы ыктымал. Кандай болгон күндө да үркүн окуясында миңдеген бейгүнөө адамдар набыт болушту. Тарыхчы Элери Битикчинин оюнча, алардын баары ошол учурдагы коррупциянын курмандыгына айланып калышты. Падышалык режимдин чирип талкаланып аткан режимдин кесепети үчүн ушунча миңдеген кишилер өлүп атат да. Үркүндүн ичинде деле көп коррупция бар болчу да. Айтып атпаймынбы, списокторду болуштар бурмалап, кедейлерди такап коюп, өз туугандарды калтырып коюп, ушундай көп бурмалоо болду да. Аякта деле коррупция үчүн чыдабай көбү. Ошо списокторду ким тизгендерге болчу да. Алар кыргыз эле болчу, орус эмес болчу. Как раз ошол коррупцияга чыдабай көбү эметти да. И биякта деле коррупция уланып атат да. Үркүн уланып атат да ошочу. Ынтымак жок болгон үчүн Россия келди да бияка. Ынтымак жок болгон үчүн бияктан үркүн пайда болду да. Ошонун тарыхтын сабактарын алсак жакшы болот да. Ошо эң негизгиси сабактары да, тарыхтын сабактары.